Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, 7 канал жана Асад Production YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, биз сиздер менен дагы да болсо Ring Show программасы алкагында жолугушуп отурганыбызга кубанычтабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн 1-сезон 2-чыгарылыш, кызматыңызда Бектур Жумабаев. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул программанын алкагында белгилүү инсандар ортосунда мыкты таймак жүрмөкчү, бүгүнкү эфирибиздин өзгөчө атаандаш болуучу инсандарды чакырабыз. Кызыл Бурчтан эстрада ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери Айжамал Кабылова. Айжамал эжекебизге атаандаш болуучу инсан. Интернет барактарында бул мырзаны күн сайын көрөбүз. No Name командасынын капитаны, тамашоу чемпиону, Instagram баракчасында 190 000 катталуучусу бар Эмил Токтошев. Мынакей ардактуу достор, бүгүнкү конокторубуз өзгөчө маана менен келип отурат. Биз менен бирге болуңуздар. Баштадык. Урматтуу ватандаштар, алгач бири-бириңиздерге психикалык жактан атака жасашыңыздар керек болот. Айжамал айым, сизден баштадык. Эң сонун, Эмил мырза, кезек сизде. Урматтуу достор, биздин атаандаштар даяр. Айжамал айым, сизден баштайбыз. Азыр сизге 10 суроо берилет. 1 мүнөт ичинде бат-баттан жооп беришиңиз керек. Убакыт кетти. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Кабылова Айжамал Төрөбековна. Туулган жериңиз? Кара Суу району, Тызадыр айылы. Жашоодогу эмне максатка жете элексиз? Жете элексиз? Максаттарым көп. Сизге жаккан адамдардагы сапат? Жөнөкөйлүк, туруктуулук. Качан акыркы жолу кубандыңыз эле? Кубанычтуу кабар бул. Кубанганым акыркы жолу мен ошол батир алганда кубандым. Кут болсун. Сизге жаккан автоунаа? Lexus. Сизге жаккан түс? Жашыл. Жакшы көргөн тамагыңыз? Картошка. Жашоодо эң чоң сиз жете элек максат? Жете элек максатым эми балдарымды Кудай буйрса үйлөп жайлап, мына ушулардын жакшылыгын көрүш. Эң сонун азаматсыз. 1 мүнөт ичинде сонун суроолорго жооп бердиңиз. Эмил мырза, сизден улантабыз. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Токтошев Эмил Зайырбекович. Сизге жаккан адамдагы сапат? Жакшы сапат. Жашоодогу эң чоң максатыңыз? Жетишкендик. Сизге жаккан автоунаа? Lexus. Instagram бул сиз үчүн? Бул мен үчүн жөн эле пиар. Пиар гана. Дагы деле ошол автоунааңызды айдап жүрөсүзбү? Ооба. Качан акыркы жолу каттуу ыйладыңыз эле сизди? Кече. Себеп? Аялым уруп койду да. Бул жашоодогу сиз окуган эң акыркы китеп? 9-класста окудум. Азаматсыз, эң сонун суроолорго биздин атаандаштар жооп беришти. Улантабыз, анда биздин атаандаштар даяр. 1-раунд. 1-раундтун алгачкы суроосу Айжамал эжеке, сизден баштайбыз. 3 суроо берилет. Ар бир раунд ичинде сиз 3 суроого жооп беришиңиз керек болот. 1 суроо. Кыргыз тилинде бир сөз бар. Ал сөз ар дайым ката жазылат, ката окулат. Бул эмне деген сөз? Сиздин жообуңуз? Эми айт. Эмне жообуңуз жок, Бул ошол ката деген сөздүн өзү болчу. 2 суроо. Эмнени даярдоого болот, бирок аны жегенге болбойт. Даярдоого болот, бирок жегенге болбойт. Сен табышмак айтасың ушунда? Даярдаганга болот? Ооба, бирок жегенге болбойт. Эмне болушу мүмкүн? Эмне болушу мүмкүн? Жумуш. Дагы? Бир аз жакындагансыз. Жумуш. Даярдаганга болот, бирок жегенге болбойт.
Жакшы суроолорду берчи. Жок, демек сиздин жообуңуз жок, Бул биз мектеп кезде мугалим берген үй тапшырмасы болчу. Үй тапшырмасын даярдайбыз, бирок аны жегенге болбойт. Үчүнчү сурообуз. Көзүн ачып жүргөндө адам баласы бир кыймыл аракетти кыла албайт. Бул кыймыл аракетти жасаган учурда сөзсүз адамдын көзү жумулат. Бул эмне кыймыл аракет болушу мүмкүн? Сен коркута баштадың. Көзүн ачып жүргөндө, мисалы үчүн сиз дагы бул кыймыл аракетти жасай албайсыз. Көзүмдү ачып жүргөн убакыттабы? Көзүңүздү ачып жасай албайсыз. Бул кыймыл аракет жасалган учурда сөзсүз түрдө адамдын көзү жумулат. Жаман иш кылганда? Дагы. Ажал келгенде. Басырып басканда. Жообуңуз тилекке каршы жок, Же варианттарыңыз? Түш минек. Жок. Адам баласы чүчкүргөн учурда сөзсүз түрдө көзүн жумат. Эмин мырза, улантабыз. Кетпеңиз, качпаңыз. Алгачкы суроо. Айжамал мен сизге жардам бердим а? Сиздин огородуңузда, үйүңүздүн алдында ноталар өсөт. Нота? Ноталар өсөт. Огородунда нота өспөйт, Жок, кайсыл ноталар болушу мүмкүн? До, ре, ми, фа, сол, ля, си, до. Ушулар эмес? Ошол ноталардын арасында бир өсүмдүк өсөт. Сиздин огородуңузда, үйүңүздүн алдында. Фасоль. Фасоль, азаматсыз. Экинчи суроо. Фасоль таласта өсөт да. Экинчи суроо. Сиздин байкеңиздин атасынын баласы. Бирок сиздин байкеңиздин иниси да эмес, байкеңиз да эмес. Ал ким? Өз баш оорутканда ошмор көргөн. Сиздин байкеңиздин. Кыргызча мен акамдын. Сиздин акаңыздын атасынын баласы. Бирок сиздин байкеңиз да эмес, иниңиз да эмес. Ал ким? Кошуна. Жок. Деме да. Атамдын баласынын таппадым. Сиздин агаңыздын уккан бирок ушунчу. Таппадыңыз, Ал сиз өзүңүз болупсуз. Үчүнчү суроо. Эртең менен биз кандай тамакты жей албайбыз? Эртең менен кандай тамак жей албайбыз? Оор тамак жей албайбыз. Дагы. Бышпаган тамак жей албайбыз. Дагы. Yoма бургер деп реклама көрдүм. Эртең менен кандай тамак жей албайбыз? Кандай тамакты, күйгөн тамакты бүт эле көп да бул сурооң. Жакындашып атасыз. Күйгөн тамак, иттин тамагын жей албайбыз. Ушуса көп да, мунун варианттары көп экен да. Тилекке каршы жообуңуз туура эмес. Түштө даярдалган тамакты жей албайбыз, анткени ал даяр болду элек али. Келаткан түштө. Айтып кой элең. Биринчи раунд жыйынтыктайбыз. Эмил мырза 1 упай, азаматсыз Айжамал эжеке. Чамдаңыз. Экинчи раунд. Урматтуу достор, экинчи раундду баштадык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин атаандаштар өзгөчө баш кийимдер менен турган мезгил. Эмил мырза, сизден баштайбыз. Экинчи раундда тапшырмалар берилет. Мына ушул тапшырманы мыкты деңгээлде аткарганга аракет жасаңыз. Актёрдук чеберчилигиңизди көрсөтүңүз. Ороз айы, сиз жарамазан айтып келдиңиз. Айжамал эжекебиздин үйүнө. Бирок дарбазаны ачкан жок. Арткы бетинде туруп сүйлөп атат. Сиз акча алышыңыз керек болот. 1 мүнөт убакыт ичинде. Баштадык. Эркек же ушуну мен түш көргөм да. Ассаламу алейкум жарамазан. 12 айда бир келген Орозожан. Орозоңузга Ай бала, тамак жегенсиңби? Бийигирээк кырдай, бийигирээк. Жарамазанды илгерилер айтканда укмуш айтышчу. Кантип? Пантерес. Бийигирээк кырдаш керек. Айжамалжы. Айжамалжы. Ачып койсаңыз эшикти. Жок, ырдаш керек. Эшик ачылбайт, ырдаш керек. Ассаламу алейкум жарамазан. 12 айда бир келген Орозожан. Орозоңуз кабыл болсун Айжамалжы. Пух этамыз, сонсон элсез кетамыз. Азаматсың, бирок. Эшикти ачып койсоңуз жана эле. Ачып койсоңуз. Азаматсыз, убакыт бүттү. Кийинки тапшырма. Спорттук жөндөмдүүлүгүңүздү текшерип көрөлү. 1 мүнөт ичинде отжимание жасашыңыз керек болот. Бул жака келиңиз. Баштадык.
1, Күлкüm келdi. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Oynayan жасашың керек lazır. 20 sekund içinde. Az teлеканалар көргөн сайын, "Фу, Эмил, 10 билет салып додот да." Айыл. Азаматсыз, кийинки тапшырма. Шаар ичинде автоунааңыз менен таксист болуп иштейсиз. Автоунааңыз бузулуп калды. Оңдоткону алып барсаңыз, Орус уста болот, а? орус уста иштеп атат. Демек, сиз орусча кайсыл жери бузулганын айтып беришиңиз керек болот. Здравствуйте. Ну, здравствуй. У меня что-то машина сломалась. Можете посмотреть, пожалуйста? Машина сломался? Да, Или ты сам сломался? Не. Машина что-то барахлит, трах-трух делает. Ну, где барахлит? Не знаю, тут, наверное. Тут. Да. Сам не знаешь. Да я сам знал бы, Ну-ка, я давай почему приехал посмотрим. бы. А, Давай посмотрим. давайте посмотрите, пожалуйста. Вот. Чё, ах? Может, Вижу, что ты дядь- летчик. А, да я вас знаю, вы же дядь Коля, да? Может, дядь Ой, Коля? Коля. Саша. Уланда аз убакыт бар. Дядь Коля, у меня вот колесо или там то задний бампер, что-то. Посмотрите, пожалуйста. Смотрю. Давайте побыстрее, у меня русский язык уже ломает. Заканчивается. Да, заканчивается. Убакыт бүттү. Эң сонун азаматсыз. Сонун аткардыңыз. Айжамал эжеке, сизге дагы мына ушундай эле 3 тапшырма берилет. Алгачкы тапшырма. Күйөөңүз 3 күндөн бери үйгө келген жок. Көчө менен бир болуп, ичип алып, ырдап келатат. Сиздин образыңыз тосуп алышыңыз керек болот. Жеңебиздин образы. Баштадык. Айжамал. Келжиреп дагы түн жарында келет абы. Уялсаң боло. Кошуна коңулуңдон, туган уруктан, балдардан. Мынча мен жөнүнө кирип кетем да. Балдардан уялбайсың го десем. Койсо. Койчу деле кирип кетем да. Уланда Мен чыксам. Ман. Каяктан келдиң ошол жака жана уктуңбу? Аяктан, каяктан. улантабыз убакыт бар. Ушул кебеттең менен кайсыл жактан келдиң? Ким мынчалык акыбалга салды сени? Это же нормально. Какой нормальный. Карачы жаным, костюм шум кийип алып тойдон келатам. Азамат бар го, кошуна ошол той кылды эле. Ай, кичине ичип алыпбыз. Ичкен деле жокпуз. Отуруп, остез деп 3 бутылка ичип алыпбыз да. Уланта бер барып ошол жакта. Убакыт бүттү. Азаматсыз. Кийинки тапшырма. Жеңебиздин образы дагы эле. Эмил мырза эми сиз күйөө баланын жакын досунун образында болосуз. Жеңе сиз кыргыздын салттары боюнча жеңелерибиз күйөө балдардан акча алышат, ысырыкпы, айтор, бут кийимби. Убакыт кетти. Тим эле булардын келгенин үйүңөрдө ботинкаңарды чечип киресиңерби? Же ушунча киресиңерби? Тарбия көрбөгөндөр, буттуңарды чечип өтөсүңөр. Уктуңарбы? Бут чечпей эле койбодук да Биздин жеңе. күйөө баланы көрүп, жанындагы досун ким экенин билсек болот да. Көрүп атам сенин кандай дос экениңди. Кана, биздин кыз абдан кымбат. Жакын досуң үчүн эмнелерге даяр экенсиң көрөлчү. Жакын дос үчүн бүт нерсе даяр, Даяр. бүтүн Жакын чечип дос- киргенге даярмын. Жакын дос болуп чыккан адам баарына чыдайт. Түшүнүп атам жеңем, эмне кылыш керек? Не кылыш керек? Эч ким үйрөтпөдү сага. Жок. Жеңелериңер үйрөтпөдү. Жок. Майны чыгарыш керек. Нени? Көгүнөн. Көгүнөн жок, жеңем, мындай адам бар да, уксас. Мында көк эмес, көктөн дагы мощный нерсе бар. Кызыл деген акча көргөнсүз да. Кызылны көргөнсүзбү? Кызыл болсоң да рубль болу. Рубль эмес, коңчу рубль. Бул турецкий. Убакыт. Убакыт бүттү. Бериш керек беле, берип койдум. Эң сонун. Кийинки тапшырма Айжамал эже. Базарда сатуучу болуп иштейсиз. Продукты, күнүмдүк тиричиликке керектер үчүн нерселер, картошка, пияз сатасыз.
Эмин мырза, сиз жолдон өтүп баратасыз, жөн эле. Айжамал эжеке, сиз мына ушул алдыңыздагы продуктыны сатышыңыз керек болот. Убакыт кетти. Арзан картошка, арзан сабиз, пияз келди, келиңиздер. О, жигит. Келе, көр картошкадан көр, пияздан көр. Үйгө ала кет, келин балага алып барып. Картошка курутуп же, манты жасатып Курут же. жеш керек, өзүңүз айттыңыз го, көр деп атасыз, көрүп эле кой. Чоң алайдын картошкасы ал. Сен кайда болосуң? Чоң алайдан болом. Мынеке, силер жактан келиптир картошка. Канчада чоң алай бул картошка? Чоң алайдыкка. 40 сом. 40 сом? Мен сизге 30дан берем аласызбы? Сен өзүң да сатасыңбы? Мен чоң алайдан А болуптур, мейли картошка албасаң ашкабак алчы, мейли. Ашкабак самса жасатып же. Каердики ашкабак? 30 адырдык. Убакыт бар дагы. 30. Көрөсүңбү 30 адырдын жолуна бир гана ашкабак сатат элесиң. 30 адыр коюң ол. Дал 30 адырдын ашкабак. Канчадан ашкабак балсыз? Убакыт. Сага 200 сом. 200 сом? Убакыт бүтү. Эң сонун. Жебей калдыңбы? Мынакей ардактуу көрөрмандар, биздин атаандаштар эң сонун деңгээлде 2-чи раундду жыйынтыктады. 3-чү раунд. Урматтуу достор, 3-чү раунд биз дагы да болсо атаандаштарга кыскача суроолорду бермекчибиз. Айжамал эжеке, сизден баштайбыз. Логикалык суроолор. Чыгармачылыктын арты менен көптөгөн жерди көрдүңүз, Жалал Абад шаарына көп эле жол барып жүрөсүз. Мына ушул Жалал Абад облусу эмне үчүн мындай аталышка ээ болуп калган? Биздин түшүнүгүбүз боюнча Жалал Абад дегенде эле биз жаштарды элестетебиз да? Жаштардын шаары. Жаштардын шаары. Анан жашыл шаар, өзгөчө биздин башка шаарларга караганда өзгөчө жашылдандыруу көп. Неге Жалал Абад болуп калган? Билбейт экен. Жалал деген сөз бул адамдын атынан улам коюлган экен. Абад деген сөз бул фарс тилинен, түрк тилинен которгондо кооз, жашынакай деген маанини берет. Мына ушул тарых барактарында кайрыла турган болсок, бул инсан мына ушул чөлкөмдү абад кылып шаарга айланткандыгы үчүн ушул мырзанын атынан коюлган экен. Жалал бул шаарды абад кылды деген маанини түшүндүрөт. Кооз кылды деген, Кооз кылды маанини деген түшүндүрөт. Ба, Эмил абад ошондой эле. Бол, билет. Жалал Просто деген айтпай эле бул коюн дедим. адамдын атынан улам экен. Экинчи суроо. Тамыры бар, бирок ал өспөйт, азыктанат. Тамыры бар, азыктанат, бирок ортунан жылбайт, өспөйт. Дарак өсөт. Бул адамга байланыштуу да болушу мүмкүн. Адамга байланыштуу. Урук бул. Жок. Тамыры бар, азыктанат, бирок өспөйт. Бул жоңуз Айтчы. жообу бул тиш болчу. Адамга байланыштуу деп сизге багыт бергенге аракет жасадым. Кийинки суроо. Адам баласынын кайсыл органы 80 градус ысыкка чыдай алат? Эми кимдики кандай билбейм. Жалпы эле адам баласы баардык адам. Бир эмес. Бир орган 80 градус ысыкка да чыдай алат. Бул эмне болушу мүмкүн? Ашказан, Дагы жакындаштыңыз. жүрөк, Дагы 80 градус Боор. ысыкка чыдай алышы мүмкүн. Бул адам баласынын кайсы органы? оозу болчу. Оозу? Оозу болчу. Биз канчалык ысык чайды ичкенде дагы өтө көп ысык чайды ичкенде күйүп калышы мүмкүн. Бирок көбүн эсе чыдайбыз, Кайсы учур болбосун. Демек, тилекке каршы Жамал эжеке суроолорго жооп бере албадыңыз. Эмин мырза, сизден баштайбыз. Эгерде түнкү саат 12де жамгыр жаап жаткан болсо, 72 сааттан кийин күн чайыттай ачылабы? Суроону кайталайм. Эгерде түнкү саат 12де жамгыр жаап жаткан болсо, 72 сааттан соң күн ачылабы? 72 сааттан кийин Ооба. ачылабы? Ачылбайт де. Себеп? Себеп кайра караңгы болуп калат да. Себеп кайра караңгы болуп калат. Азамат, сиз жооп тура. Экинчи суроо. Кереметтүү ысык көлүбүз эмне үчүн мындай аталышка ээ болуп калган? Ушунда билбейсиңби? Суроону айтсак го. Кереметтүү ысык көлүбүз эмне үчүн мындай аталышка ээ болуп калган?
Өзüm мен билишим боюнча да мен өзүм тай жагым ошо ысык көлдөн, Жети Өгүздөн. Ысык көл бул көл биринчиден. Анан ысык, анан туздуу, анан ошон үчүн ысык көл деп аталып калган деп ойлойм да. Деп ойлойсуз. Ойлойм. Бирок бул суроого тиешелүү болбосо керек. Көлгө көбүнү билбейт да, короче. Ысык көлдүн жайында, көлгө барып отурсаң, бардык мезгилди көрөсүң ысык көлдө жайында. 4 мезгилде. 4 мезгилде көрөсүң да. Жайды көрөсүң, мында карасаң тоодо күз, нарагы кыш, ушундай да. Ошондо ысык көл деп кой. Неге? Демек сиздин так жообуңуз, менин так жообум ошо. божомолуңуз бар, бирок так жообуңуз жок. Божомол. Көл болгон үчүн эле ысык көл, ысык көл. Ысык көл. Тире болгон, ортосунда тире болуш үчүн ошон үчүн ысык көл да. Тарых барактарына кайрылган болсок, көлдүн ордунда илгери шаар болгон деп айтылат. Шаарда жана айланасында ач көз Залим хан деген жашаптыр. Ошол хан шаардын жогорку дайра жегинде жашаган кедейдин чүрөктөй сулуу кызын сүйүп калат. Аны үйүнө аны макулдуусуз эле алып келет. Ал макулдуусуз алып келгенден кийин ал айым, ал кыз көп учур макул болбой, ошол сарайда жашап калат. Ошол сарайда жашап жүргөндө ыйлап анан көл болуп кетти. Ыйлап анан көл болуп кеткен маанини түшүндүрөт. Ошол кыздын көз жашынан улам ысык көл болуп калган деген маани бар. Ошол кыздын жашына биз чабага катып суга чыгып атабыз да. Ошондой тарых барактарына божомолдор. 3-чү суроо. Атак тарыхта алып койсок меники тура эле экен да. 3-чү суроо. Кереги бар кезде аны көтөрүп жүрөбүз. Кереги жок кезде Зонтик. Азаматсыз. Сен не Эмилге жалаң оңой суроолор деп. Биринчи раундда сиз 1 упай алгансыз, экинчи раундда биз экөөңүздөргө тең 1ден упай бердик. Үчүнчү раундда сиз 2 упайга ээ болдуңуз. Айжамал эжеке, эке каршы азыр 3-1. Улантабыз 4-чү раунд. 4-чү раундда 1 мүнөт убакыт ичинде бир окуяны айтып беришиңиз керек болот. Мына ошол окуяны сиз айтып жаткан учурда мен кайсы бир сөздөрдү кошуп кетем. Ошол сөздү дагы кошуп өзүңүздүн окуяңызга айтышыңыз керек болот. 1 мүнөт ичинде. Кандай окуя? Боло берет өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо. Мисалы үчүн сиз кече тойго бардыңыз, ошол тойдо болгон окуяны айтып бериңиз мүмкүн. Ошол тойдо мондай болду, айтып кетип сиз айтып жаткан учурда мен бир сөздөрдү айтам, ошол сөздү кошо кетишиңиз керек болот. Демек, шартты түшүнүктүү, э? Убакытка коебуз. Сиз баштай берсеңиз болот. Биз эми баягы гастролдо көп жүрөбүз да. Гастролдо биз Алай жергесине концерт менен барып калдык. Мына ушул концертте концерт коюп атсак бир мас бала келип алып эле бир нерселерди сүйлөп эле. Ал бала мурда эми, Көчө. Ушул сөздү кошуп кетишиңиз керек. Көчөдө жүргөн бала окшойт го. Улантабыз. Үйүнө конокко чакырат да. Мас абалындачы. Мышык. Анан үйүндө мышыгы бар окшойт го. Анан сиздерди чайга чакырам, конок болуп кетиңиздер деп улам жалдырайт. Анан кийин Телефон. Биз машинага чыгып отурдук, концерт бүткөндөн кийин чыгып отурсак, телефондо сүйлөштү. Сүйлөшөнөн кийин конокторду үйгө алып баратам деди. Эшек. Анан Бул жаныбар жөн эле. Анан бардык, үйүнө барсак, үйүндө эшеги бар экен. Убакыт бүттү. Азаматсыз. Ушундай эле тапшырма. Эмил мырза сизге 4-чү раунддун алгачкы тапшырмасы. Бат-баттан айтканга аракет жасаңыз. Убакыт кетти баштап. Мен кечеки окуяны айтып берем. Кече абасы менен Айдананын тою болду. Кежи Элмурат досум звонок кылып чакырып калды. Анан кайда жолугалы десек, аркада жолугалы деди. Анан кийин аркада жолугуп калып, каяка барасың? Киного деди. Амалде анан экөөбүз отуруп алып машинада кетип атып, киного кетип атабыз да. Данияр. Анан киного кетип атса эле Данияр ЗАГСтан өткөзүп атса го. Анан кийин Данчик кандай деди. Анан Данчик звонок кылып калды. Звонок кылып эле, "Яманка, мен YouTube'га кирсе, жаңы Айжамал эже менен тартылган клипим бар" деди. Анан киного кетип атып машинада эле Айжамал менен. Айжамал эжени мынтип карасак эле баягы жерде Айжамал эженин шуму жок анан бу Айжамал эже башка экен да, башка анан башка бүтүн
Башка мынтип карасак эле Данияр шампунь тартып мынаны жуунуп атканда немеси бар экен, клип бар экен. Анан ушул Элмурат десем, жок, бул эмес. Маймыл. Бул эмес досум, мынаны карасаң, мына ол, мынаны ырдаш деп мынтип караса эле маймыл ырдап атат да, эки иче мененчи. Анан кийин бул эмес болсо керек доске дедим. Убакыт бүттү. Эң сонун. Жок эле нерсени айтып берип койдуң окшойт. Азаматстар, экинчи багыт бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек болот. Эмин мырза, Айжамал эжекебизге сурооңуз. Айжамал, сиз бербейсиз суроо. Мен берейин, Сизден баштайканда. Эмил жашоодо, азыркы жашоодо алтын балык кармап алдың. Чындап алтын балык кармап алдың. Ошол алтын балыктан эмнени сурайт элең? Ушул үч неме болот да? 3 калоо тилек болобу? 3 тилекти сурайынбы? Ач көздөнбө. Бирөөнү берсе дагы сүйүн. Бирөөнү берген болсо анда азыр элдер деши мүмкүн, заранее айтып коеюн. Үчөөнү берген, ошон үчүн айттым да, үчөөбү десем жок, бирөө деп атпайм. Бирөөнү берсем мен ошол биринчи очередь Кыргызстанга деги дүйнөсүнө тынчтык кааламакмын. Тынчтыкты сурайт экенсиң, ошол анан биринчи очередь өзүмдүн бала чакам, ата энемдин ден соолугу жакшы болсун деп, ошонун баардыгы эле ушуну сураса керек. Ошол анан баардыгынын эле азыр бул кыйын, жашоо кыйын болуп калды. Баардыгы эле баардыгынын эле оюнда бар. Азыр ушуну айтпай койду, ушуну айтса керек деп неме болсо керек. Баардыгы эле неме кылат. Байлык сурамакмын. Байлык болсо азыр бүт нерсеге жетишип калдым. Эми көп деле сурабайт элем. Кичине эле сурайт элем. Өзүңө жетиштүү. Өзүмө жетиштүү. Анан ашып баратса анан жардам берет элем. Эң сонун. Эми сиздин сурооңуз эжекебизге. Айжамал же, сиз алтын балык кармап алсаңыз, ошону бышырып жей элестеп. Мен мындай эле суроо берейин, Айжамал же. Мен көп көрөм да, сизди, сиздин ырларыңыз менен чоң ойдо болуп биз. Сизди сыйлайбыз. Анан эми тойлордо жолугуп калабыз, концертте жолугуп калабыз, көчөдө жолугуп калабыз. Мына сулуулуктун сыры эмнеде абже? Ички дүйнөдө. Ички дүйнөң таза. Кол берейин. Адамдын сулуулугу ички дүйнөсүндө болот. Эгерде сенин келбетиңден заар чачырап турса, значит ал адамдын ичи дагы ошондой заар болуп турат. Эгерде адамдын келбетинде нур чачырап турса, ал адамдын ички дүйнөсүндө дагы нур чачырап турат деп билем да. Ошондуктан сулуулуктун сыры ар бир адам өзүнө сулуу, бирок ошол сулуулуктун сыры жан дүйнөсү тазалыгында. Ушул суроону мен бияка берейин дедим да, просто сиз айтып койдуңуз. Эң сонун. Демек, үчүнчү тапшырма. Бул тапшырма экөөңүздөргө бирдей берилет. Мен бат-баттан суроолорду окуп кете берем. Кийиңиздер жообун билсеңиздер, айтып кете бересиздер. Демек, баштадык. Эмне бардык тилде сүйлөйт? Эмне бардык тилде сүйлөйт? Эмне? Робот? Дагы. Өсөр. Google. Бардык тилде сүйлөйт. Интернет. Дагы. Бул жаратылышка байланыштуу. Жаратылышка Билбейм, байланыштуу. айтчы жогун. Бул жаңырык болчу. Эхо деп коебуз го. Мисалы үчүн тоо койнуна барып сиз сүйлөгөндө ошол үндү кайра кайталап берет, Сиз мисалы үчүн англис тилинде сүйлөсөңүз да англис тилде кайра сүйлөп берет, эгерде кыргыз тилинде сүйлөсөңүз кайра кайталап берет. Экинчи суроо. Бош ашказанга канча жумуртка жесе болот? 10 деле. 1. В общем, жумуртка жебеш керек. Жумуртка жебеш керек. Бирди гана жесе болот, анткени бирди жегенден кийин ал ашказан бош болбой калат. Сизге бир упай берели. Берип койчу. Үчүнчү суроо. Ариет ооруканада жатат. Бирок эч жери ооруган эмес. Бирок ооруканадан чыгарганда аны көтөрүп алып чыгып кетишти. Эмнеге? Ариет? Ариет деген бир жигит, мырзабы, айтор. Ооруканада жатат. Ушусун келсе керек да. Дагы. Эч жери ооруган эмес, бирок ооруканадан алып чыгып кетишти. Көтөрүп алып чыгып кетишти. Эмнеге? Анткени ал жообуңуз
Анткени ал Баса албайт. жок дагы. Бутусунуп калган. Жок дагы. Анткени ал Азыр элдер айтып атат. Фу, ёлки, экөө тең билбейт экен эч бара. Эмне чакырып атат? Тамчай просто билесиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, билесиз, просто бул айткан ушундай кылыш керек болуп калган. Эмне дейсиң? Азыркы суроом эмне деди? Ариет ооруканада жатат. Ха. Бирок эч жери ооруган эмес. Аны ооруканадан алып чыгып кетишкенде көтөрүп алып чыгып кетишти. Эмнеге? Анткени ал Немеде? Ляльчикада. эми Эми төрөлдү. төрөлдү. Азаматсыз. 4-үнчү суроо. Бир күн кечке дыйкан бука менен жер айдады. Бул учурда бука канча жерге из калтырат? Канча жерге из калтырат? Ооба. Бир күн кечке чейинки убакытта Ошол айдалган жердин баарына из калтырат да. из калтырат. Канча жер? Бирок Бул логикалык суроо, ойлонуңуз. Жер айдап жатат. из калбайт. Из калбайт. Себеби? Айдалат аркасынан. Айдалып кетет аркасынан, эң туура. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин катышуучулар өзгөчө өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүштү. Бүгүнкү Ринг Шоу программасынын экинчи чыгарылышында Эмин мырза өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү көрсөттүңүз, жеңишке жетиштиңиз десем жаңылышпайм. Кийинки дагы да болсо кийинки сезонубузда сиз жолдомо алдыңыз. Мына ушул сезондо дагы да болсо ким менен болсо дагы атаандаш болосуз. Айжамал эжеке, сизге да ийгилик каалайм. Эң сонун. Эми урматтуу көрөрмандар, биздин өнөктөштөрүбүз тарабынан сонун белектерибизди сиздерге ыйгармакчыбыз. Биздин катышуучуларыбызга өзгөчө биздин өнөктөштөрүбүз тарабынан белектерибиз, алдыңызда да турган шириндиктер, барбол таттуулары, үйүңүзгө ала барыңыздар, балдарыңыздарга сонун белектер болсун. Жана ошондой эле Ош шаарындагы Карс такси кызматына 2 жолу акысыз жүрүүгө сертификат, жана ошондой эле Ош шаарындагы Тиара сулуулук салонуна акысыз чач жасалгалоого акысыз сертификат. Жана сизге дагы ошондой эле Карс такси тарабынан 2 жолу. Мунун бүтүп калуучу мөөнөтү жокпу? Жок, мөөнөтү жок. Кайсыл учурда болсо да байланышып туруп, ошол жерде телефон номери жазылган. Жок, Айжамал эжекебизге акысыз бет жасалгалоо сертификаты Тиара сулуулук салонунун тарабынан. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин атаандаштарыбыз өзгөчө бүгүн сонун эфир куруп берди деген ишеничтебиз. Дагы да болсо жолугабыз. Асат Production YouTube каналына катталыңыздар, өзүңүздөрдүн комментарийиңизди калтырыңыздар. Биз сиздерден калтырган комментарийиңиздин негизинде кийинки эфирибизде кайсыл конокту чакырууну акырындап чечмекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бектур Жумабаев кызматыңызда болду. Жолугабыз достор.